байке, сигарет чегесиз десем, чегем дейт. Bir günde kança paçka desem, кээде 1,5 бирөөлөр сурап калса дейт. Сурап калса бирөөгө берет окшойт. Анан bir paçka çeget экен. Kança сомдук desem 150 сом дейт. Bir günde bir paçka çeget экен средний, 150 сомдон чеге турган болсо, bir айда канчаны чегет? Канча сом болуп кетет? 4500 сомда. 4500 сом. Бул 4500 сом деген байке анча-мынча bir мишок un, 5 литр май, сахар, чай алып алса болот, анча-мынча үй жашайт кээ бир адамдар. 4500 сом менен жашоосун көрөт. Бирок bir адам бар, ошол 4500 сомду эмне түтөтүп, абага коротот, анан ден соолугун талкалайт да. Эртең кыяматта ден соолугун талкалаган, анан ошол акчаны турак болот. 4500 сомду bir айга, bir жылга көбөйтсө, 45, 50, 60 миң болуп кетет ар жагы. 50 миңден кем эмес акча болот экен. 10 жылда 500 миң, жарым миллионду коротот экенсиң тууганым. Жарым миллион сом нормальный машина тээп алсаң болот тууганым. Анан кээ бирөө илактайт да. Сентябрь келгенде балдарына кийин десе илактайт. Жаз келсе кийин десе илактайт. А чеккени эмне? Сигарет. Ичкени. Азыр арак кымбат, турабы? Кымбат. Бирөө тойго чыкырса 5000 сом салып барат. Уят деп. Ошон үчүн туугандар, тапкан акчабыз каяка жумшайт экенбиз? Адалга. Шайтандын жолуна түшпөйлү.